21 жаштагы Альбина Маматова теннис боюнча Ош шаарында өткөн оюндарда алдыңкы орунду багындырып келүүдө. Аны теннис күйөрмандары жакшы таанышат. Учурда Ош МУнун чет тилдер факультетинде 4-чү курсунда билим алууда. Окуудан сырткары хоббисине айланган теннис менен машыгып келет. Стол теннисине келгениме 4 жыл болуп калды. 2010-жылдан баштап ушул залга келемин. Жумасына 3 жолу болот. Келип калганымдын себеби бул ошол майрамдарда паркка түшүп теннис ойногон болсо керек. Сени мен аябай ойноп атканда башка спорттордон айырмаланып стол тенниси аябай мени тарткан. Теннис башка спорттун түрлөрүнөн өзгөчөлүгү тактыкты, ыкчамдыкты талап кылат. Бош мезгилин текке кетиргиси келбеген Альбина аптанын 3 күнүн атайын машыгууга арнайт. Шаардык баскычта 1-чи орунду багындырса, республикалык мелдештерде 2-чи, 3-чү орунду камсыз кылууда. Ал кыздарга караганда балдар менен тең тайлаша ойногонду жактырат. Теннис мен үчүн байлык десем болот. Себебинде биринчи байлык бул ден соолук дейт. Ден соолугум чындаш үчүн мен ошол спортко келип атам. Именно ошол теннис менен машыгып атам. Кээде каршылаштарын чарчатып, чаалыктырып, кыйла эле түйшүккө салат. Келечекте чебер теннисчи болооруна ата-андаш оюнчулары терең ишенишет. Соперник катары Альбина күчтүү, аябай машыгып, тез кабыл алуусу тез, анан үйрөнүүсү да тез. Аябай жакшы ойнойт. 1-чи курска келгенден тарта устаттарынын назарына илинген. Ал арада 2015-жылы Кыргызстандын теннис боюнча спартакиадасында 3-чү орунду ээлесе. Спорт чеберлигине талапкер катары бааланган. Бул Маматова Альбина ушул теннис, стол теннис боюнча факультеттер аралыкта ар дайым 1-чи местени алат. Ош мамлекеттик университетинин эң мыкты стол теннис боюнча оюнчусу да. Андан кийин башка кыздарга салыштырмалуу эң жакшы кызы, тартиби жакшы, машыгууга өз убагында келет, өз убагында кетет. Каарманыбыздын тенниске кызыгуусунун дагы бир себеби ден соолукка пайдасы жогору болгондуктан оң таасирлерин берип, ыкчамдыкка тарбиялайт. Ар бир нерсенин мындай кыйынчылыктары болот. Мен да биринчи көргөндө оңой болсо керек деген, бирок андай эмес. Эденде стол тенниси негизи шамдагайлыкты аябай талап кылат да. Анан кийин бул жерде кандай десем, бир гана шамдагайлык эмес, акыл жактан дагы болуш керек. Мындай сразу ойлонуш керек, каяка шарикти бересиң, канткенде блокировка кыласың. Жаш спортчунун бийик максаттары бар, ал үчүн тажрыйба топтоонун үстүндө. Улан Момашеров, Эмилбек Каныбеков, Илим Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.